Саламатсыңарбы YouTube'тун көрөрмандары. Бүгүн биз кыска туура түшүнүк тууралуу бир аз ушул маселени ачыктаганга аракет кылалы. Эмне үчүн туура түшүнүк өтө өнөмдүү? Туура баарыбыз билебиз. Биз бир нерсени туура эмес түшүнүп калсак, туура эмес ой жүгүртөбүз да, жыйынтыкта туура эмес чечимге келебиз. Негизи эле туура түшүнүү, туура ой жүгүртүү, логика буну баары философия илимине карайт. Философия илиминин маселелери. Ошол себептен бизге философия гана туура түшүндүрүп бере алат. Түшүнүү деген эмне, ой жүгүртүү деген эмне, негизи логика деген эмне. Эми бүгүн түшүнүк тууралуу, туура түшүнүк тууралуу. Мисалы баягы эле биздин калемсабыбыз. Мисалы бул калемсапты мен түшүнсөм, бул калемсап экенин, макул, мен билем, бул калемсап, бунун сыясы бар, пастасы бар, мындай пластикалык ручкасы бар, биягында жана шариковый системасы шариковый, билем, буну калемсап дедим, макул. Бирок эгер менин калемсап тууралуу түшүнүгүм ушундай эле болуп калса, ушу менен чектелип калса, анда менин түшүнүгүм абстрактуу болуп калат. Башкача айтканда, чектелүү. Абстрактуу дегенибиз бул бир бүтүн нерсенин бир гана үзүндүсү болуп калат, фрагмент. Качан биздин түшүнүгүбүз туура болот, качан биз бул предметтур, кайсы гана предметти албайлы, ошол предмет тууралуу аны бир жагынан анын ошол предметтин пайда болушун, анын өнүгүү процессинин механизмдерин, өнүгүү процессинин мыйзам ченемдүүлүктөрүн түшүнүп, ошону менен бирге бирдик катары анын өзгөчөлүгүн түшүнгөндө, ошондо ушул предмет тууралуу биздин түшүнүгүбүз толук кандуу болот. Бул жактан келатабыз, пайда болушу, өнүгүү механизми, өнүгүү мыйзамдары, анын конкреттүү жалпылыгы, орусчасы конкретно всеобщее. Конкретно всеобщее бул негизи диалектиканын категориясы. Бул мындайча айтканда өтө оор категория да. Бир тараптан ушу конкреттүү жалпылыгын карап, эске алып, бир тараптан бунун бирдигинин, ошо бирдигинин өзгөчөлүгүн да эске алып, ушул предмет тууралуу түшүнгөндө, ушундо гана бул предмет тууралуу түшүнүгүбүз толук кандуу болот. Башкача айтканда, мына калемсап бунун бирдик түрүндө өзүнүн болушу, бунун өзгөчөлүгү, мына биздин учурда биягы пластик, биягы резина дедик, пастасы бар. Мына бул бирдигинин өзгөчөлүктөрү. Бирок ошону менен бунун конкреттүү жалпылыгына кайрылсак, конкретно всеобщее, анда бул нерсе да калемсап болуп чыгат. Байыркы шумерлер ушуга окшогон нерсе менен баягы баткактын үстүнө жазышчу, глинный дощечки деп. Байыркы Орхон Енисей кыргыз жазууларын карасак, алар ташка чеккен, жана саймалуу таш дегендер. Алардын калемсабы ушу зубила болчу. Деги эле байыркы дүйнө, байыркы адамдардын жазуу предмети мына ушул зубила болчу. Андан да мурун момундай таш болгон уштукой. Бул да калемсап болуп аткан. Кийинчерээк анан мындай калемсаптар пайда болуп калды. Баарыбыз билебиз, Андан кийин анан мындай калемсап пайда болуп келди. Эми ушу таштан баштап, ушу баардык өзгөрүүлөрдү билип, бул жөн эле мисал тууралуу да, мисал эле, албетте иш жүзүндө мындан да көп мисалдар болгон. Ошол эле пергаментте жазышкан, башка бир боектор менен жазышкан байыркы адамдар. Биз бул нерселерди жөн эле мисал катары карап атабыз да. Эми ошентип ушу калемсап дегенде, ушу калемсап менен бирге бунун пластик, макул, сыясы, шариковый системасын карап, ошону менен бирге моунун баарынын келип чыгышын эске алсак, анда биз ушу калемсап тууралуу түшүнүгүбүз толук кандуу жана туура болуп чыгат да. Ошондо биз бул калемсап эмне экенин толук айта алабыз. Эгер биз жөн эле бул нерселердин баарын эле мисал алып эле, анда калемсап деген эмне, мына биягы учту, биягы да учту, мына бул тактайдын биягы да учту, зубилабыздын биягы да учту, бул канаттын биягы да учту. Демек, калемсап бул учтуу предметтер турбайбы десек, бул жаңылыштык болот. Бунун аты
абстрактно всеобщее болуп калат да. Башкача айтканда бул предметтердин кандайдыр бир өзгө каалаган жалпылыгын алып эле буну баарына таандык кылып атабыз да. Анда бул жаңылыштык болуп калат. Анда бул столубуздун мына учу деле же болбосо мына могу жер учту да. Мына бул жерде эле учту да. Анда бул деле калемсап деп калабыз. Башкача айтканда жаңылыш болуп калат. Эми ушул ойду биринчи тааным теориясында баарыңарга белгилүү немис философу Гегель айтып чыккан да. Конкретно всеобщее, ошо конкретно всеобщийди билгенде гана ошо предмет тууралуу түшүнүк туура болот деп. Мисалы ушу конкретно моундай жаңылыштыктар бизде жашоодо ар дайым боло берет. Мисалы биз көп нерселерди өзү ошо предметтин пайда болушун, ошо предмет тууралуу билбесек, анда ар кандай эле жаңылыштык боло берет. Мисалы азыр көчөгө карап туруп эле коом деген эмне десек, көбүбүз жооп бере албай калабыз. Мисалы көчөдө болуп аткан экономикабыз, мына экономикабыз, базар экономикасы деп атабыз. Эми хорошо, макул базар экономикасы, бирок бул базар экономикасы кайдан келип чыкты, качан пайда болгон, кайсынын эсебинен келип чыкты, базар экономикасына чейин кандай экономика болчу эле, жана кайсы жакка баратат. Мисалы калемсап туура түшүнүүбүз болсок, мисалы моуну айтып койсок биз түшүнөбүз. Бара кийинчерээк башка да мындай калемдер пайда болот. Же болбосо буну алып мына калемсап буга чейин эмне болчу эле десе, анда биз билебиз. Буга чейин мындай калемсаптар болгон, мындай калемсаптар болгон деп. Башкача айтканда бул калемсап тууралуу түшүнүгүбүз туура. Эми ушундай эле туура түшүнүктү ошол эле экономикага, ошол эле коомго колдоnuш керекпиз. Ошондо биз туура түшүнүгүбүз пайда болот. Эмне болуп атат, кандай болуп атат. Эгер мындай түшүнүктөр болбосо, анда отуруп алып эле ар кайсысын башка сүйлөй беребиз да. Отуруп алып эле бул мындай, анан тигиндей, анан бир жигитибиз тиги батышка барып келет да, келе калып эле окуй. Конкуренция деген сонун турбай, конкуренциянын эсебинен жыргайт экенбиз. Ошол үчүн баарына бизнеске, конкурентке мындай конкуренцияга жол ачып бериш керек. Ошентип койсок эле жыргап кетебиз деп эле бирөөбүз бакырып келип калабыз. Анын ойлогону абстрактуу, фрагменттүү болуп калышы мүмкүн. Себеби мындай туура түшүнүктү өз башына чагылдырылып, туура түшүнүк жасамайын ошо предмет тууралуу. Биздин ар бир айта бергенибиз, сүйлөй бергенибиз бүт эле абстрактуу болуп калышы мүмкүн. Мындайча айтканда үзүндүлөрдү эле айтып калышыбыз мүмкүн. Могулардын бир нерсесин алып эле, моуну алып эле, мына экономика деген ушундай, мына сон экономика, мына көрдүңөрбү дегендей эле болуп калат да. Башка же болбосо мындай эле алып туруп эле, мына калемсап деген ушу экен, мына бул калемсап турбай, мына учту экен, мына тактай анан учту болсо анда ал калемсап экен деп эле кете берсе. Башкача айтканда мына ушул таштын, ушул тактайдын, мына зубиланын, бул канаттын, бул ручканын эмне жалпылыгы бар, кандай жалпылыгы бар? Жөн эле анын учтуулугу жалпылык болуп бере албайт, конкреттүү жалпылык болуп бере албайт. Бул конкреттүү жалпылык бунун динамикасында гана көрүнө алат да. Мындай эле жөн эле алып эле мындай абстрактуу эле, абстрактно всеобщее менен эле мынтип эле алып эле калемсап мондай экен дей албайбыз. Ошол себептен тааным теориясын изилдөө өтө өнөмдүү баарыбызга. Тааным теориясын изилдемейин биз эчтекени айтып бере албайбыз. Эмне болуп атат, кандай болуп атат, кайсы жакка баратабыз, анан эмне болот, кечээ эмне болду, бүгүн эмне болду. Пропагандага эле угуп эле жата беребиз да. Мисалы совет орунда царь маалында укмуш жаман болчу, анан кыргыздар тикиндей жапай болчу деп койсо, ошондой экен деп жата беребиз. Эми туруп капитализм заман болду, эми туруп совет орунда баары жаман болчу, силер манкурт болуп калгансыңар, эми мына боштондук, эми жыргайбыз десе, эми жыргала экен дей беребиз. Мындайча айтканда пропагандага эле ишене беребиз да. Бирөөсү келип эле илим бул бийликке баш ийүүчү инструмент. Мындайча орусча айтат эмеспи, историю пишут победители деп. Бийлик кандай болсо, илим да ошо бийликке жараша ойноп бере берет, өзгөрүп бере берет. Бүгүн тааным теориясы эч кимге окутулбайт. Себеби бүгүнкү бийликке, бүгүнкү дүйнө жүзүндөгү бийликке тааным теориясынын кереги жок. Себеби бул анын кызыкчылыгына жатпайт. Ошол себептен бүгүн тааным теориясы эч жерден окутулбайт. Философия, эч ким окутпайт.
баарын окуган эле мындай абстрактуу эле бирдемкелерди алып эле окутмай да бүт алсаңар психологияны алгыла, экономиканы алып, каалаган экономистти алып эле экономика жөнүндө айтып берчи десең, ал силерге могу экономика могу таштан башталып анан мындай болду тинтип деп айтып бере албайт. Ал билген нерсеси эле ошо конкуренция, либеральный экономика, базар экономикасы, ошо баарына кең мындай конкурентке жол бериш керек. Ошондо конкуренция өзү менен өзү монтип эле өнүгүп кетет деп эле баарын айтканды бир эле болуп калат да. Бул абстрактуу көз караш, бул туура толук кандуу түшүнүккө жатпайт. Ошол себептен ар кайсы пропагандага илинбейин, ар кайсы пропагандага алданбайын десек, анда биз туура түшүнүк курууга мажбурбуз. А туура түшүнүк куруш үчүн айтып кеткендей эле биринчи тааным теориясынын базаларын жок дегенде билишибиз керекпиз да. Ошону менен видео жакса лайк коюңуздар, таркатканга жардам бериңиздер, суроолор болсо комментарийге жазыңыздар. Жана көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.